Олия дейбизби, көсөн дейбизби, айтор мына ушул киши Кыргызстанды туңгуюктан чыгармак. Мындан 8 жыл мурда айткан экен. 2020 жылы дүйнөлүк кризис болот. Ошондо элибизди кризистен кумтөрдүн алтыны сактап калат. Ошол үчүн бүгүндөн баштап 20% алтынды Улуттук банкка кол тийгиз запас катары сала баштайлы, деп. 2012 жылы парламентте да элдин алдына чыгып да чырылдаган экен. Эгер ошондо бийлик башындагылар Садыр Жапаровдун сунушуна каршы чыкпай, кумтөрдүн 20% алтынын Улуттук банкка салып турганда, элибиз бүгүнкүдөй кыйынчылык тартпайт эле. Ар кайсы өлкөлөрдөн акча сурап, мамлекетибиз кайырчы болбойт эле. Тамак аш жана башка кризистерден өзүбүздүн эле ресурс менен чыгып кетмек экенбиз. 2012 жылы биз алтын минген кедейлер болсок, 2020 жылы уу калдыктарды минген кедей болобуз. Ошондон кийин биздин мамлекетибиз жок болот. Ошого жол берместен сунуш кылып атканыбыз өкмөткө алалы дагы, өкмөткө алып, өкмөт иштетсин, жана 20% алтынды Нацбанкка кол тийгиз мамлекеттик запас кылып койсун деп атабыз. Сентер эмес, кумтөр, жаңы түзүлгөн кумтөр алтын деп атам. 20% добывать эткен золотону государственный неприкосновенный запас катары Нацбанкка тапшырып турсун деп атам. Эмне дейбиз? Бүгүнкүдөй кыйын кырдаалда ушундай адамдын камакта жаткандыгы өкүнүчтүү. Тез арада чыгарып алып, мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн иштетип калбасак, бизди тарых кечирбейт.